Бүгүн мен сиздерди өзүнүн масштабы менен чындап таасирленген спорттук объектти көрүүгө чакырам. Аны Борбордук Азиядагы эң технологиялык объекттердин бири деп аташат. Бул Алматы арена. 2017-жылдагы кышкы универсиадага даярдык көрүү учурунда курулган спорт комплекстеринин бири. 2017 Winter University 8. Бул имарат 10 гектарга жакын аянтты ээлейт. Бул бүтүндөй спорттук шаар. Бүгүн мен аны мүмкүн болушунча толук көрсөтүүгө аракет кылам. Менин атым Мади Фазыл. Мен Sporting Marvels программасында Казакстандын кызыктуу спорттук объектилери тууралуу айтып берем. Бүгүн Муз сарайы Алматы арена жөнүндө сөз кылабыз. Алматы шаары кезектеги дүйнөлүк кышкы универсиаданы өткөрүү укугу үчүн ат салышууну чечкен. Казакстандык шаардын өтүнүчү жактырылгандан кийин шаар бийлигинин алдында амбициялуу жана шашылыш милдет турду. Салыштырмалуу кыска убакыттын ичинде бардык эл аралык стандарттарга жооп берген Муз аренасын долбоорлоо жана куруу. Алматыда 2 жылдын ичинде мыкты спорт комплекси курулду. Ал ошончолук чоң болгондуктан Борбордук Азиядагы эң ири ал эми КМШ боюнча 2-орундагы спорттук аренага айланды. Арена, я считаю, это одна из лучших в Казахстане. Менин оюмча Казакстандагы эң мыктылардын бири Алматы арена. Бул жерде Муз эл аралык стандарттарга жооп берет. Андан тышкары 2018-жылы бул жерде универсиада мелдештери өткөн. Мен ошол учурда калыстык кылдым жана көптөгөн адистер бул Муз аянтчасына эң жогорку баа беришти. Муз абдан сонун. Шарттары, муздун температурасы, абанын температурасы баары талапка ылайык. Кийим алмаштыруучу бөлмөлөр, машыктыруучулар үчүн бөлмөлөр баары жогорку сапатта. Очень хорошего качества. Ооба, биздин Алматы аренада эң мыкты муз каптамалардын бири бар. Андан тышкары Алматы арена КМШдагы эң ири муз сарайларынын алдыңкы 3-түгүнө кирет. 1-орунда Беларуста жайгашкан Минск арена турат. Алматы арена КМШ боюнча эң ири муз сарайларынын 3-түгүнө кирет. 1-орунда Беларустагы Минск арена. 2-орун биздин Алматы аренага таандык отургучтардын саны боюнча. 3-орун Сочидеги Большой деп аталган спорт сарайына тиешелүү. Эгер сыртынан карасаңыз, Алматы арена 2 бөлүктөн турат. Башкы жана кичи аренадан. Экөө тең айлана формасында курулган. Бул формаларга архитекторлор көп маани камтышкан. Бир аз хоккей шайбасына окшошот, бир аз Иле Ала тоонун кар баскан чокуларына, ошондой эле казак боз үйүнүн элементтерин да көрүүгө болот. Бул мотивдер заманбап футуристикалык архитектура менен айкалышкан. Визуалдык бөлүгүндагы белгилей кетсек, фасадтагы алтын сызыктарга көңүл буруу керек. Архитекторлордун ою боюнча бул сызыктар муз үстүндө коньки калтырган издерди символдоштурат. Алматы аренанын музун казакстандык жана чет элдик спортчулар эң жогорку баалап келишет. Мунун сыры колдонулган сууда. Алгач суу атайын тазаланат, механикалык кошулмалардан, металлдардан, хлордон жана туздардан арылтылат. Андан кийин муз катмар-катмар болуп тоңдурулат. Мисалы, чоң аренада ар бир катмар үчүн 120 куб метр суу кетет. Бардык катмарлар толук даяр болгондон кийин атайын техникалар музду жоонуп, акыркы даярдыкка келтирет. Иштин жыйынтыгында муздун калыңдыгы 5 сантиметр болушу керек. Бул процесс менен иш бүтпөйт. Муздун температурасы туруктуу кармалып турушу керек. Болбосо муз ээрип, гөлчккө айланып кетиши мүмкүн. Алматы арена сыяктуу супер заманбап жана технологиялык спорт комплексте мындай нерсеге таптакыр жол берилбейт. Применяли все современное оборудование. И по системам вентиляции, и по системе освещения, уличного освещения. Бул жерде бардык заманбап жабдуулар колдонулган. Желдетүү тутумдардан баштап жарыктандыруу, көчө жарыгы, муз даярдоо, бассейн үчүн суу тазалоо баары эң жогорку деңгээлде жабдылган. Объект толугу менен аралыктан башкаруу системасы менен көзөмөлдөнөт. Эгерде кандайдыр бир маселе жаралса, диспетчер дароо нөөмөттөгү адистерге билдирүү жөнөтөт. Алар болсо ошол замат көйгөйдү чечүүгө киришет. В свою очередь потом уже устраняют данные проблемы.
То есть это очень удобно. В каком плане? В плане того, что нет необходимости. Бул абдан ыңгайлуу, анткени адистерге убакыт коротуп, себебин издөөнүн кереги жок. Мисалы, диспетчердик система Б блогу 2-кабат деп так көрсөтүп берет. Ошол эле жерге адистер барып көйгөйдү аныктап, бузулган автоматика же приборду алмаштырып коюшат. Бул системанын негизги артыкчылыгы — көйгөйлөр автоматтык түрдө аныкталып бат эле оңдолушу. Прибор, то есть устраняет автоматически выявленные ошибки. Кызыктуусу, бул заманбап технологиялар жогорку энергия чыгымдарын талап кылбайт. Тескерисинче, алар энергияны үнөмдөөгө багытталган. Объект сам по себе уникален и в области энергосбережения. То есть Бул комплекс энергияны үнөмдөө боюнча да уникалдуу. Бул кандайча ишке ашат? Температура белгиленген деңгээлге жеткенде система автоматтык түрдө өчүп, энергияны үнөмдөөгө жардам берет. экономия энергоресурсов. То же самое по освещению. Установлен у нас Ошондой эле жарык тутуму, кыймыл сенсорлору менен жабдылган. Эгерде кыймыл байкалбаса, негизги жарыктар өчүп, авариялык жарык гана иштейт. определенное включаются только аварийные. Дальше. По системе отопления. Жылуулук системасы да заманбап жана ойлонулган түрдө курулган. Бул жерде жылуулук энергиясын эсепке алуу приборлору орнотулган. Демек, объект керектүү өлчөмдөгү жылуулукту гана колдонуп, ашыкча чыгымдарды болтурбайт. То есть то количество, которое необходимо для нашего комплекса, мы потребляем, и в то же время у нас Андан тышкары термодатчиктер иштейт. Температура белгилүү деңгээлге жеткенде система өчүп, кайрадан энергия үнөмдөйт. нагнали температуру, она автоматом отключается. Какое-то время опять-таки же идем на экономию. Алматы арена комплекси 3 негизги блоктон турат. Бул муз аренасы, дене тарбия ден соолукту чыңдоо комплекси жана сууда сүзүү бассейни. Эң чоң жана маанилүү бөлүгү муз аренасы. Анын түзүлүшү спорттун бир топ түрлөрүнө ылайыкташтырылган. Бул жерде фигуристтер, хоккейчилер машыгып, мелдештер өтөт. Ошондой эле бул арена бокс, баскетбол, волейбол жана башка спорттук иш-чаралар үчүн да колдонулат. Андан тышкары концерттер жана башка көңүл ачуучу иш-чаралар да уюштурулат. Аларды бир убакта 5000 адамга чейин көрө алат. To 5,000 guests. Муз сарайы 2 муз аренадан турат. Чоң жана кичине арена. Кичинекей арена 3000 көрүүчүнү батыра алат. Чоң арена бул комплекстин борбору, анын жүрөгү. Ал 12500 ашуун көрүүчү үчүн эсептелген. Мына ушул чоң аренанын тарыхында бир жолу статистикалык керемет болду. Дал ушул жерде клубдук футзал мелдештеринде жаңы дүйнөлүк рекорд коюлган. Ошол күнү казакстандык Кайрат менен испаниялык Барселона беттешкен. Жана биздин команда жеңишке жеткен. Чындыгында бул таң калыштуу деле эмес. Казакстандык футзал биздин сыймыгыбыз. Биз бул спорт түрүндө дайыма дүйнөнүн эң күчтүү командаларынын катарындабыз. Азыркы учурда биз дүйнөдө 2-чи орунда турабыз. В 2019 году в Алматы-арене был установлен рекорд по посещаемости. 2019-жылы Алматы аренада өткөн оюнда 12090 адам чогулган. Мурдагы рекорд Португалиянын Мео аренасында болгон. Ал жерде 12076 көрүүчү катталган. В Мео-арене. Там посещаемость составляла 12076 человек. Алматы аренадагы көрүүчүлөр үчүн трибуналар атайын ыңгайлуу кылып долбоорлонгон. Каалаган жерде оюнду жакшы көрүүгө болот. Ошондой эле аренанын үстүндө куб формасындагы чоң экран орнотулган. Бул архитекторлор колдонгон атайын ыкма. Анын жардамы менен ар бир көрүүчү оюн талаасындагы окуяларды, эсепти жана башка кошумча маалыматтарды даана көрө алат. Бул аренанын трибуналарында бир убакта 12000 көрөрман болушу мүмкүн. Дал ушундай сыйымдуулук эл аралык хоккей федерациясынын стандарттарына жооп берет. Ушул талаптарга шайкеш келүү үчүн бул комплекс 2017 жылдагы кышкы универсиаданын алдында курулган. Алматы арена ошол универсиаданын башкы объекти болуп калды. Бул жерде эл аралык спорттук мелдештин ачылыш жана жабылыш аземдери өткөн.
2000 көрүүчүгө ылайыкталган чоң муз залы 2017 жылкы кышкы универсиаданын ачылыш жана жабылыш аземдерин абдан таасирдүү жана масштабтуу кылып өткөрүүгө шарт түзгөн. Бир гана ачылыш аземине 2000ден ашуун ар кандай артисттер катышкан. Натыйжада өзгөчө атмосферага толгон укмуштуудай шоу уюштурулган. Ондогон өлкөлөрдөн келген конокторго Казакстандын эң кооз салттары, маданияты жана тарыхы көрсөтүлгөн. Албетте булардын баары спорттук жетишкендиктердин жана спорттук жашоонун призмасы аркылуу чагылдырылган. Универсиада бүткөндөн кийин да Алматы арена бош калган жок. Алматы спорттук жана маданий жашоо абдан жигердүү болгон шаар. Бул динамикалуу өнүгүп жаткан чөйрөдө эң талап кылынган аянтчалардын бири Алматы арена. Эгерде чоң иш-чара өтө турган болсо, албетте алгач ушул жер каралат. Алматы арена эл аралык деңгээлдеги спорттук мелдештерди өткөрүүгө толугу менен ылайыкташтырылган. Бул жерде хоккей, көркөм муз тебүү, керлинг, бокс, мини футбол, карате, дзюдо, көркөм гимнастика, спорттук бий жана башка спорттун көптөгөн түрлөрү боюнча дүйнөлүк мелдештерди өткөрүүгө болот. Начиная с 2016 года у нас здесь прошли ряд международных. 2016 жылдан бери Алматы аренада бир катар эл аралык иш-чаралар өттү. Алардын ичинде керлинг боюнча дүйнөлүк кубок жана профессионалдык бокс боюнча ири мелдештер бар. 2024 жылы эркектер арасында эл аралык теннис турнири ATR 250 турнири да ушул жерде уюштурулган. Алматы арена спорт гана эмес, маданий иш-чаралар үчүн да уникалдуу жай. Бул жерде көптөгөн концерттер өтөт. Дүйнөлүк атактуу жылдыздар Scorpions, 50 Cent, Icon, Zivert, Плейф, Сеанс сыяктуу артисттер сахнага чыгышкан. Ошондой эле казакстандык эстрада жылдыздары да өз концерттерин өткөрүшөт. Плю, Джейшон, Кеймара приходили. Помимо иностранных артистов и наши эстрадные звезды выступают. Алматы арена шаардагы эң ири иш-чараларды өткөргөн аянтчалардын бири. Бул өтө чоң жоопкерчиликти талап кылган жумуш. Анткени бул жерде уюштуруучулар гана эмес, имаратты тейлеген адистер жана бардык коноктордун коопсуздугуна жооп берген кызматкерлер да иштешет. Если взять за культурно-массовые мероприятия, Маданий жана массалык иш-чараларды өткөрүүдө коопсуздукту камсыз кылуу өтө татаал процесс. Бул иштер уюштуруучулардан баштап жада калса жеткирүү кызматкерлерине чейин камтыйт. Эмне үчүн? Анткени уюштуруучулар алдын ала 10 күн мурун иш-чарага тартылган адамдардын тизмесин берип, аккредитациядан өтүшү керек. заранее за 10 дней они должны дать списки организаторов, фамилии. В этом списке мы проверяем. Бул тизмелер кылдат текшерилет. Эгерде тизмеде мурда соттолгон адамдар болсо, алардын кандай беренелер боюнча жоопко тартылганы да каралат. Коопсуздук кызматы баардык талаптар аткарылгандан кийин гана иш-чараны өткөрүүгө уруксаат берет. И после чего мы после проверки только даем разрешение на проведение вот таких мероприятий. Въезд автотранспорта у нас фиксируется обязательно. Все данные. Ошондой эле ар бир кирген транспорт каражаты каттоого алынат. Бардык маалыматтар айдоочунун аты жөнү, жеке идентификациялык номери жана башка деталдар коопсуздук кызматында сакталат. Бул иш-чара учурунда ар кандай кырдаал жаралса, тез жана так реакция кылууга мүмкүндүк берет. Скажем, которые будут тоже привлекаются, и мы как бы вот проверяем, даем разрешение для проведения мероприятия, массового скопления людей. Это, понимаете, масса скопления людей, это Коопсуздук кызматы иш-чара башталганга чейин жана ал бүткөнчө бардык процесстерди көзөмөлдөп турат. Көп сандаган адамдардын бир жерде чогулуусу бул ар дайым кооптуу учур. Кире бериштен баштап иш-чара соңуна чыкканга чейин адамдардын кыймылы уюшкандыкта болушу керек. если кому-то у нас, например, вот на концерте, вот недавно у нас человеку стало плохо. Вот человек пришел. Жакында өткөн концертте бир көрүүчү өзүн жаман сезип калды. Коопсуздук кызматы жана медициналык топ ыкчам аракет кылып ага дароо жардам көрсөтүштү. Мындай учурлар көп кездешет. Жана иш-чаралар ар дайым жогорку деңгээлде уюштурулушу үчүн коопсуздук кызматынын иши абдан маанилүү. Вот таких случаев очень много у нас, да. И мы всегда стараемся провести мероприятие на высоком уровне.
Ар кандай жабык коомдук жайларда биринчи болуп келген жана акыркы болуп кеткен кызматкерлер бул коопсуздук кызматкерлери. Алматы арена сыяктуу чоң жана техникалык жактан татаал объект коопсуздук жаатында эң жогорку стандарттарды талап кылат. Ошондуктан бул жерде иштеген адистер эң тажрыйбалуу жана жогорку деңгээлде даярдалган кызматкерлер. Ал эми Алматы аренадагы заманбап техникалык жабдуулар алардын ишин натыйжалуураак кылат. Мы стараемся держать, планку, потому что Биз коопсуздук деңгээлин ар дайым жогору кармоого аракет кылабыз. Анткени мындай чоң объекттерде коопсуздук системасы өтө маанилүү роль ойнойт. так же, как вы видите, мы сейчас находимся в мониторной, операторской, как бы сказать. Учурда биз мониторинг жана оператордук бөлүмдө турабыз. Бул жерде ички жана сырткы видео камералар орнотулган. Алар секторлор боюнча бөлүнгөн. Сырткы камералардын саны 50-дөн ашат. Ал эми ички камералар 400дөн көп. Ар бир сектордо өзүнчө камералар бар. У нас камеры. Есть также у нас спортивные секции. В каждом секции тоже у нас есть, видите, если видите, отслеживается вот ресепшн, бассейн, можно сказать. Спорттук секцияларда видео байкоо менен камсыздалган. Мисалы, кабыл алуу зонасы, бассейн, сырткы унаа токтотуучу жайлар жана башка аймактар толугу менен көзөмөлдө турат. Мындан тышкары бул жерде орнотулган камералардан сырткары полиция департаменти ыкчам башкаруу борбору менен түз байланышы бар 5 видео камера иштейт. Бул система массалык иш-чаралар учурунда полициянын тез арада реакция кылуусуна жардам берет. Людей, чтобы могли реагировать. Полиция могла реагировать, взаимодействие с полицией, чтобы у нас было. Алматынын жөнөкөй жашоочулары бул жерге концерттерге, муз шоулоруна, спорттук иш-чараларга келет. Бирок алардын көпчүлүгү Алматы аренанын муз аянтында коньки тебүүнү өзгөчө жакшы көрүшөт. Кыш мезгилинде массалык муз тебүү сезону башталат. Ар дайым чыныгы майрамга айланат. Ошондой эле комплекс шаар тургундары үчүн ар кандай спорт секцияларын сунуштайт. У нас в Алматы-арене есть 24 секции. Алматы аренада 24 спорт секциясы иштейт. Булардын ичинде кышкы спорт түрлөрү, көркөм муз тебүү, шорт-трек, хоккей бар. Ошондой эле бокс, күрөш, тайквондо, көркөм гимнастика, дзюдо сыяктуу спорт түрлөрү да окутулат. Художественные у нас имеются. Дзюдо есть, и так далее. В основном спортом приходится заниматься это молодежь. Спорт менен көбүнчө жаштар машыгат, бирок акыркы убакта спортко кызыккан чоңдордун да саны өсүүдө. В связи с этим, и взрослые тоже есть, которые приходят и занимаются. Алматы арена өлкөдөгү эң ири спорт комплекси. Ал акырындык менен шаардын бир символуна айланып баратат. Бул шаар картасында адамдарды өзүнө тарткан негизги жайлардын бири болуп калды. Көпчүлүк бул жерге үй бүлөсү же достору менен келип, спорттук жана маданий иш-чаралардан ырахат алат. Ошентип Алматы арена коомду бириктирип, шаардын маданий жана коомдук өнүгүүсүнө чоң салым кошуп жатат. Албетте, спортко шарт түзүлгөн жерде адамдар ден соолугун чыңдоого көбүрөөк кызыгат. Алматы арена спортко жана активдүү жашоо образына шыктандыруучу жай. The Almaty Arena is not merely pride of Almaty. Алматы арена бул жөн гана Алматы шаарынын эмес, бүтүндөй Казакстандын спорттук сыймыгы. Өлкөдөгү эң ири спорттук комплекс. Универсиададан кийин да бул жерде ар кандай эл аралык мелдештер жана чоң музыкалык иш-чаралар өткөрүлдү. Numerous international competitions and major musical events, cementing its status as a center for global gatherings. Yet its greatest impact lies beyond. Бирок эң негизгиси Алматы арена шаар тургундарын жана коноктордун спортко активдүү тартууда. Башкача айтканда, бул жай кесипкөй спорттун да, элдик спорттун да өнүгүшүнө чоң салым кошууда. Спорттук объекттен дагы эмнени күтөбүз? Буга чейин эле керектүү нерселердин баары бар. Enthusiasts. Мен Мади Фазыл. Сиздерге Sporting Marvels программасында Казакстандын спорттук объектилери жөнүндө айтып бердим. Азырынча сиздер менен коштошом. Көрүшкөнчө. Goodbye.